Кыргызстанда дагы 26 адам коронавирус жуктуруп алды. Бүгүн 29 март саат 12-ге карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган дагы 26 жаңы учур катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов маалымдады. Анын айтуусуна караганда, республикада коронавирус инфекциясынан улам ооругандарынын саны 58ден 84 кишиге чейин өстү. Жаңы катталган 26 учурдун ичинен Чүй облусунан 2 адам, Бишкек шаарынан 4 адам, Нарын шаарынан 1 адам, Ош облусунан 6 адам, Жалал-Абад шаарынан 13 адам деп билдирди ал. Мамбетов кошумчалагандай, булардын бардыгы обсервацияга алынды. Врачтардын көзөмөлүндө болуп жатышат. Вирусту жуктуруп алгандар менен байланышта болгондорду аныктоо иштери жүрүүдө. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кежи. Белгилүү ырчы Анжелика 9 ай күйөөмдү көрбөй үй жумушчу эле болдум. Ырчы Анжелика ыр чыгармачылыгындагы экинчи дем тууралуу Instagram баракчасына буларды жазып чыкты. 18 жашыма жарым жыл калганда өз макулдугу менен кыргыздын каада салты менен турмушка чыктым. Үйгө келип сөйкө салып алып кетишти. Эч нерсе түшүнгөн жокмун. 6 саат жол жүрдүк. Ызы чуунанын эшиги сынып калчудай ачылып жаап жатышты. Көрсө жеңелер көрүндүк сурайт экен. 20 саат көшөгө артында кыймылдабай отурдум. Дагы 20 сааттан соң эшикке шейшеп илинди. Бетим кызарып, бир дагы адамдын көзүнө карай албадым. Кылмыш кылгандай эле болдум. Салттарыбыз аша чаап кетет экен. Бир жыл бою азыр карантинде отургандай эле мектепте окуган кайнелеримди багып, үй оокатынан башымды көтөргөн жокмун. Ата-энемди сагынып ыйлап жүрдүм. Эмне үчүн боюңда жок деген суроо 3 айдан соң эле башталган. Кудай жалгап 4-ч айда кызыктай болуп баштадым. Майлы тамак көрсөм ыйлайм. Уккан сөзүм: сен тийгенге чейин жакшы эле болчуң. Ушундай обу жок турбайсыңбы? Же өзүмдү түшүнбөйм. Жашагым дагы келбей кетчү. Бул нормалдуу көрүнүш экенин билсем кана. 9 ай дарбыз менен чара, казан көтөрүп жүрүп, 100дөн банка жаап, 2 мал пол жуп, эшикке төшөк жайып, килем кууп, күйөөмдү көрбөй Москвада болот. Үй жумушчу эле болдум. Бир күнү жыла албай калдым. Катуу шишип кеттим. Акыркы ай апамдын 3 өлөң чоң кийимдери менен күндөрүм өттү. 18 саат кыйналып операцияга макул болдум. АМК тентегим туурасынан жатып алыптыр. Ушинтип көз жумат экенмин деп да андан да ыйладым. Ийгиликтүү өтүп бары, бирок 3 күн башым көтөргүс ооруду. Күйөөсү жок, ыйлап жатат деп жатышты. Азыр ойлосом, андагы Анжелика үн катпаган жоош эле. Атам келип айымды көтөрүп чыгарып кетти. Себеби менин уруксатымды алып, айымдын атасы апасын ажылыкка алып кеткен. Ичмен кызым дагы кийин бизди баккан кыздардан болсун дедим. Бир жылда АМКнын атынан Айым Стайл салону ачылды. Экинчи жыл ырдагым келди. Себеби бардык кырларымды радио телеканалдардан алдырып салган. Мага бакыт каалагандар улантсын китебимди окуйсуздар. Райхан Бейшеналиева эже менен байланышып, 2009 жылы чыгармачылыгымдын экинчи демин алгач ушул ырды жаздырдым. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кежи.